Арбаңыздар, уйуткулуу улуу элим. 6 миллион кыргыз журтчулугу сөз багып сөз кадырлаган Айкүл Манастын ырпактары, арбаңыздар. Кутмандуу ушбак күнүңүздөр менен амансыздарбы? Мен бүгүн өлкөнүн эртеңки келечегине кайдыгер карабаган, мамлекетти ойлогон, бөтөн душмандардан коргогон, эртең Кытай, Бейжин, Түркмөн, орусуң, өзбегиң, тажигиң келсе Кыргызды коргогон, бөтөн душмандарды Кыргызга жолотпогон мен Кыргыздын патриот, эр азамат мырза жигиттерине кайрылгым келет. Урматтуу жаштар, өлкөбүз 30 жыл аралыгында абдан бир кыйчалыш абалга, ыйлай турган абалга кептелгенин өзүбүз жакшы билебиз. Аны көрдүк, сездик, туйдук. Урматтуу жаштар, бирок мына ошол элибиз ыйлап турганда, кайгыга чөмүлүп турганда, эч бир саясатчы мамлекетти ушул кайгыдан алып чыгып кете албады. Элибизди сорото албады. Жакында шайлоо жакындап атат. Шайлоо келе жатат. Аны баарыбыз жакшы билебиз. Эки көз менен көрүп, эки кулак менен угуп турабыз. Бул келе жаткан шайлоодо талапкерлер бирине тизгинди бербестен, аттын оозун эч кимге бурдурбастан таймашышып, кармашып келе жатышат. Бул келе жаткан президенттик шайлоодо өзүнүн иштеймин деп, мамлекет үчүн кызмат кылабын, биздей жаштарды алдыга сүрөймүн деп Абдыкар Сыдыков сындуу аксакал атабыз президенттикке аттанып отурат. Бул агабыз менен мен мына кечээ жакында дагы сүйлөштүм, жаштар. Бул агабыз айтып атат: эгер мен президенттикке барсам, сөзсүз түрдө силерге окшогон билими күчтүү, интеллигенциясы күчтүү, мамлекетке кайдыгер карабаган, мамлекетти ойлогон силердей балдарды тартып келемин. Силерди коррупцияга аралаштырбаймын. Эгерде силердин коррупцияга малынганыңарды угуп калсам, анда колуңарды кесемин деп аны өз оозу менен айтты. Мен президент болсам, татыктуу иштеймин деди. Эл үчүн кызмат кыламын деди. Себеби өзүм мигрант болуп, чет жерде жүрүп, балдарым дагы чет жерде жүрүп, мигрант болуп, биз элдин турмушун абдан жакшы билебиз, туябыз деди. Мен жалпы жаштарды жаштар канатына кошулууга чакырам. Баарыбыз биригели. Бир жеңнен кол, бир жакадан баш чыгаралы. Биз Айкүл Манастын урпагыбыз. Бүгүн биздин коомго Исхак Разаков сыяктуу, Чолпонбай Тилөберди, Жусуп Абдырахманов, Төрөкул Айтматов, Бекмамат Осмонов, Дооронбек Садырбаев сыяктуу чыгаан эр азамат мырза жигиттер керек. Өлкөнүн эртеңки келечегине кайдыгер карабаган эр азамат мырза жигиттер керек. Коррупцияга аралашпаган, өлкөнүн, мамлекеттин казынасына колун салбаган, өз капчыгын ойлогон жаштарды эмес, мекенине күйгөн жаштарды катарыбызга чакырабыз. Өлкөнүн патриот, мекенчил, улан кыздары, келиңиздер, биздин катарыбызга кошулуңуздар. Сиздер үчүн эшигибиз дайыма ачык. Жаштар канаты сиздерди кучак жайып тосуп алат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Келе жаткан президенттик шайлоодо Абдыкар Сыдыковду колдойбуз.